Бардыгы мени жинди дешти. Өтө чоң сабакты мен официант болуп жүрүп үйрөнгөм да. Мен эч качан деген сөздү айтпаш керек экен. Бактылуу эне, 5 баланын энеси. Бул ийгиликтин сыры бул баштаган ишин аягына чыгуу. Эмне үчүн мен зомбулукка чыдап келе жатам? Самара Кеңешова жалганчы аферистка күйөө бул гарантия эмес да жашоогочу. Саламатсыздарбы биздин сүйүктүү көрөрмандар. Бул ким эле мен ким болдум чыгарылышы бүгүн өзгөчө сонун жердебиз. Себеби жалпыбызга белгилүү болгон мыкты айымдардын катарын толуктаган коуч, психолог жана дагы 5 баланын бактылуу энеси Самара Кеңешованын ак өргөсүнө келген учурубуз. Бүгүн биз ийгиликтердин сырлары менен тең бөлүшөбүз. Самара Кеңешова биринчиден бул ким? Бул айым. Андан сырткары коуч-тренер, бактылуу эне, 5 баланын энеси. Бүгүнкү күндө ийгиликтүү бизнес-вумен, сетевик, лидер жана көптөгөн айымдарга кол сунуп келген, жардам берип келген, көптөгөн айымдардын жашоосуна өзгөрүшүнө себептүү болгон тренер, психолог катары өзүмдү позициялап келем. Азыркы учурда өзүбүз жакшы билгендей 5 баланын энеси, анан дагы ийгиликтүү айым катары айтып тааныштырып жатабыз. Бирок ошентсе дагы көпчүлүк көрөрмандарда мындай суроо болушу мүмкүн. Кантип 5 балалы болуп да ушундай ийгиликтерди багындырып жатат деп. Ийгиликтүү айымдардын катарын толуктаганыңыздын сыры эмнеде? Өзү мен кичинемден эле жакшы жашоого умтулгам, жакшы жашагым келчү. Экинчи курста окуп жатканда мени бир компанияга сунуштап калышат, компанияны сетевой. Ошол жерде бир кооз жашоону көрсөтөт да. Мен көрбөгөн, мен билбеген кооз үйлөр, кооз машиналар, саякаттар. Мен ал нерсени көргөн да эмесмин, уккан да эмесмин. Ошол видеодон көрүп менде мындай бир кыял пайда болуп калды. Мен да ушундай жашагым келет. Эмне үчүн биз ушундай жашабайбыз? Эмне үчүн мен ата-энем ушундай үйдө жашабайт? Эмне үчүн биз ушундай саякаттарга чыкпайбыз? Деген бир суроолор пайда болуп, мен ошондо эле 17 жаш болчумун. 17 жашымда эле жакшы жашоого умтулуу, бир кыялдануу башталган. Анан ошол эле мезгилде окууму таштап, мен жөнөкөй мугалим болгум келбейт, мен жакшы жашаш үчүн мугалимдиктен эми көрдүм да, апам өзү мугалим, анан жашоосун көрүп, демек мугалим болгондо ушул эле жашоо күтөт экен. Мен умтулушум керек деп ошол мезгилде элдин баары Москвага, Россиялап кетип, анан үйлөрдү алып, мындай байып кетип отурушканын көргөм да, анан мен Москвага кетишим керек экен деп, үйдөгүлөр макул болбогонуна карабастан Москвага кетип калгам. Мен өкүнбөйм, ал мага чоң опыт болду жашоодо. Аябай көп нерсени үйрөндүм Москвада жүрүп. Бүгүнкү күндө мынул сатууларымда дагы, адамдар менен иштешимде дагы өтө чоң өбөлгө болгон, жардам берген. Бул менин 10 жылдык стажым, официант болуп иштегем. Ошол официант болуп иштегенде адамдар менен мамиле кылышты, адамдардын психологиясын кантип сатыш керек. Ошону өтө чоң сабакты мен официант болуп жүрүп үйрөнгөм да. Албетте, ал Москвадан мен байып кеткен жерим жок. Үй ашырдык, 3 бала ашырдым, турмушка чыктым, бирок ал турмушум дагы болбой калды, анда жаш болчумун. Анан Кыргызстанга кайра кайтып келгенде менде бир стереотип болчу. Кыргызстанда бир гана связиң болсо, же болбосо чоң акчаң болсо гана жакшы жашай аласың. Же болбосо турушуң менен аферист болушуң керек, же алдамчы болушуң керек. Ошондой стереотип, ошондой ишеним болчу да. Себеби мен атам көп айтчу ушул сөздү. Кыргызстанда байыш үчүн сен бир тескери иштерди кылышың керек, жалганчы болушуң керек, аферист болушуң керек, же болбосо өтө чоң бир статуста турушуң керек, башка жол жок. Или өтө көп акчаң болуш керек. Ал нерсенин үчөөсү тең менде жок. Ошентип отуруп, Кудайдага мен мындай бир ниет жөнөткөм да, ушул үйдө отуруп, онлайн акча тапса болобу экен. Ал мезгилде онлайн өнүгө элек болчу. 2017-жылдар, 16-жылдар 3-мө төрөп болду, мен Россияга кетпейм. Кыргызстанда ийгилик жаратам, мен ушул жерде бутка турам, балдарым экинчи таштабайм деген чечим чыгаргам. Билесиңерби, адам баласы бир нерсенин өтө этият болуш керек экен да, мен эч качан деген сөздү айтпаш керек экен. Бирөөнү сөз кылбаш керек экен. Мен илгери ошол мезгилде элдер Москвага, Россияга балдарын таштап кетип атканын көрүп, кантип өз баласын, кантип жүрөгүн таштап бирөөгө ишенип кетип калат. Канткенде ушундай адам ташбоор болуш керек, акча үчүн баласын бирөөгө таштап кантип кетип калат деп аябай, мен мындайча айтканда уруктарча айтмакчы, осуждать эткем. Мен болгондо эч качан балам таштабайт болчумун деп сүйлөчүмүн да. Башыма келди, балдарымы таштап, жылдап Россиялап жүрдүм. Балдарымын басканын көрбөдүм, сүйлөгөнүн көрбөдүм.
Биринчи сөздөрү апа дебей бабушка деп чыкты, эне деп чыкты. Ошол мезгилдерде күлүп жүрөсүң, иштейсиң, бирок кечкурун келип алып үйүңө келип ыйлайсың балаң сагынып. Ошондо мен жетет деген билбейм, азыркы күндө анчалык деңгээлде айымдар азыр өнүгүп кетти. Россиялап деле барып атам азыр тренингтерди өтүп, балдарын жанында алып жүрүшөт. Бирок балдарын таштап жүргөндөр да бар. Мен айтайын дегеним, эч качан деген сөздү айтпаш керек экен. Анан ниет кылыш керек экен. Үчүнчүм төрөгөндө мен катуу ниет койдум. Болду, мен Кыргызстанда калам. Болду, мен Россиялабайм. Болду, мен ушул жерде ийгилик жаратам. Чыныгы, честным путем мен ийгилик жаратам. Бутка турам. Баягы кыялым, бай жашоо кыялым эч качан кеткен жок. Москвада пол жууп жүргөндө дагы мен бир күн келип жакшы үйдө жашайм. Бир күн келип мен саякаттайм. Бир күн келип мен ийгилик жаратам деген кыялым өчкөн жок да. Ошондой кыялыңыз болсо өчүрбөшүңүз керек. Эгер ал өчүп калса, анан аркага кетип калышыңыз мүмкүн. Бирок менде өчкөн жок. Анан изденип отуруп, мага ошол өзүмдүн бүгүнкү иштеп жаткан тармактын маркетингге келип калдым, онлайн. Ал жерде деле 1000 адам, 2000 адам жазылат, бирок ошонун арасынан бир адам ийгилик жаратып кетет. Бир адам. 10 000 адамдын ичинен бир 5-6 ийгилик жаратып кетиши мүмкүн. Бул жерде эмне керек? Өжөрлүк керек. Анан ошол кылып аткан ишиңи изилдешиң керек. Менде эң жакшы сапат, ушул ийгиликке жеткен эң жакшы сапаттардын бири бул өжөрлүк деп эсептейм. Эгер болбой атса дагы, окшобой атса дагы мен таштабайм, ошол максатым орундалмайын, ордумда турам. Бирок мен мындай эмес элем. Баштаган ишими аягына чыга албайт элем. Буга эмне түрткү болду? Баштаган эмнени баштасам, аягына чыгыш үчүн бир кандайдыр бир тоскоолдуктар болот. Кандай жумуш болбосун, кайсыл тармак болбосун, сөзсүз тоскоолдук болор, бут тосуулар болот, кыйынчылыктар болот. Ошол бут тосул тоскоолдуктар болгондо мен таштап койчу адатым бар эле. Пианинаны баштагам, акырына чейин чыкпадым. Комуз үйрөнүп баштадым, акырына чыкпадым. Вокалга барып жүрдүм, акырына чыкпадым. Кара сууга базарга чыктым, носки сатып, аны акырына чыкпадым. Шапка саттым. Россиялап деле акырына мындай бир жыйынтык тыянак жок да. Ошондо 30 жашта болчумун, 30 жашка келип бир результат жаратпапмын бир сферада. Жөн эле жумуштан жумушка секирип, же үй бүлөдөн результат жаратпай, же финансадан результат жаратпай. Анан эң башкы катамы мен түшүндүм. Аябай чоң тренингке бардык биз Тони Роббинске, Сингапурга. Ошондо акчам жок болчу. Асель Сыдыкова айтып калды бир тренингде барсак. Сенин мээңи Тони Роббинс стиральный машинага жууп айландырып, бүт негативди ичинде болгон бүт буктардын баарын алып, таптаза кылып кайра ордуна салып коет деди. Мен элестетип алдым ошол нерсени. Мен ишендим ошол нерсеге. Мен негативге, мен наалмайга, коркууга, таарынычка толуп калган болчу, букка толуп калган болчу. Мен элестетсем бир капкара эле нерседе жууш керек болчу. Анан ошол стиральный машина дегенди эле элестетип алып эле барам дедим. Карыз ар кимден 10 000, 20 000 кылып атып, карызга батып болсо дагы $4000 таап, мен кетип калдым ошол Сингапурга, Тониге. Бардыгы мени жинди дешти. Айрыкча ата-энем, кандай бир акмаксың сен, ошончо карызга акча алып саякатка. Бул саякат эмес болчу, бул обучение болчу, бул билим алуу болчу. Анан Тониге барганда ал биринчи эле чыкканда, мына чыгып саламдашкан жок, ал айтты. Же сен ийгиликтүүсүң, же ийгиликсизсиң. Башка жол жок, адамдарды экиге бөлөм деди. Экөө тең бирдей максат коет, экөө тең бирдей кыялданат, экөө тең бирдей кыймылдайт. Бирок ийгиликсиз адам 10-чу, 20-чу, 100-чу тоскоолдукта, кыйынчылыкта таштап коет. Баштаган аягына чыга албайт. Ийгиликтүү адам кандай гана ситуация болбосун, кандай гана орд кырдаал болбосун, кандай гана тоскоолдук болбосун, максат койду, ошол максатына жетмейин токтотпойт. Ошол эле айырма дегенде, мен ийгиликсиз турбаймынбы деп ойлонуп калдым да. Дегенде, билем сен азыр ийгиликсиз турбаймын деп ойлонуп атасың деп мен оюма окутпай. Бирок сизде ар күнү шанс бар. Ийгиликтүү адамдардын санын толуктоого. Ар секундада биз өзүбүз тандайбыз деп атпайбы? Кандай адам болуу? Ар секундада. Азыр өзүң танда. Мындан кийин мен баштаган ишин аягына чыгам. Дегенде мен отуруп, мен азыр мен ийгиликтүү адам болдум. Ушул күндөн баштап мен оозуман эмне чыкса аткарам. Ушул күндөн баштап мен аягына чыгам. Баштаган ишими бүтүрөм, результат жаратам деп ошол жерде бир күч келди. Аябай чоң тренинг болду, бирок эң чоң алганым ушул болду да. Ошондон кийин келип эле мен эмне кылбайын, оозуман кандай сөз чыкпасын, сөзүмө турган аракет эмес, тура баштадым. Ошондуктан мен ойлойм, бул ийгиликтин сыры бул баштаган ишин аягына чыгуу. 3-4 класстан баштап эле өзү акча табып көнгөм.
Мен өзүм дегенди жакшы көрчүмүн, сураганын жаман көрчүмүн. Айылдан сүзмө келет, куруттар келет, анан үйдө эле турат да, жанан тоолоктоп алып барып сатып жүрчүмүн. Эми албетте апамдан сурайт элем ушуну сатсам болобу деп. Анан баягыны сатып, 1 сом 2 сомдон сатып, аларга сатып алган акчаны топтоп 10 сом 20 сомду барып шоколад алып келчүмүн да. Наракта баягы шоколад 5 сомдон турса, мен 7 сомдон 8 сомдон сатчумун, бирок эмнегедир менен сатып алчу баягы элдерчи. Ошентип баягы акчаны топтоп дагы бир чоң нерсе алып, ошондой 3-4 класста эле бул менин андай сатууга, ошо бизнеске аралашып көргөм да, кандай бир кызыктуу алам экенин мага жаккан, акча тапкан. Анан 8-класста окуп атканда мектепте апам ремонт кылып берип койгулачы менин кабинетим деп калды. 9-8-класста окуп атканда. Анан апамдын кабинетин биз иним экөөбүз ремонт кылып бердик. Актап, краскалап, көчкөн жерлерин шпаклевкалап. Аябай жакшы чыкты да. Анан директор келип аябай мактады. Силер сонун жасай турбайсыңарбы? Башка класстарда жасап берели, биз төлөп берели деп калды. Ошентип иним экөөбүз бир 10 класс алдык. 400 сомдон ал мезгилде аябай чоң акча болчу. Ошентип биз 10 классты ремонт кылдык, 4000 акча табып, анан 4000ге каникулга чыгып кийим кылып келгенбиз да. Бул жерде мен эмне айтмакчымын? Эгер кыйналып калса, аял деген, адам деген, дегил адам кыйналып калса, мүмкүнчүлүк аябай көп. Болгону издениш керек, болгону аракет кылыш керек, болгону налыганга деле ошончо энергия, ошончо убакыт кетет да. Акчам жок, кыйналдым, оорудум, кыйын жашоо деп. Ошол налып отурганда дагы аябай көп энергия, аябай көп убакыт кетет. Андан көрө ошол убакытты изденүүгө кетирсе дейм да. Өтө көп каттарды алам. Кыйналдым, жолдошум мага уруксат бербейт иштегенге, акчам жок, жакшы жашагым келет, кыялдарым бар, балдарым жакшы кийинтким келет, элементарно холодильнигим толтура болсо, кантип ушундай ийгиликке жетсем болот, эмнеден баштайм деген каттар аябай көп келет. Мен ошол каттарга эмне деп жооп берем? Мен ойлойм, бул жерде адам биринчи өзүнө чек коюп алат, өзүнө тоскоол болот да. Азыр мына ошол отурган инстаграмдагы айымдарга айтарым, сиз инстаграмга кирип атканда, ватсапка кирип атканда уруксат сурабайсыз го күйөөңүздөн. Же ар бир инстаграмга кирип атканда эле, жаным мен инстаграмга кире берейинби, мен ватсапка кирип атам деп, мен билбейм, антип сурабаса керек эч ким. Бирок эмнегедир инстаграмга, тикток убактысы бар. Себеби азыркы заманда жашоо өтө оңой. Андан көрө ошол убактысын бир аз контролдон баланстаса, аябай чоң ийгиликтер жаратса болот да. Мына кечээ эле мен билбейм, подписчиктерим билет, 36-га чыгып, мына жаңы жөндөмгө ээ болдум, жаңы профессияга, визаж. 5 балам бар. Менин жумуш убактым аябай мындай забитый, саат менен, мына сиздин деле интервьюга келишиңиз аябай кыйын болду, саат менен жазылган. Анан ошонсе дагы мен күн бир жумасына 3 күн убакыт табып, мына 3 жума өтүп калды, мына жума бүтөт. Жакында сертификат алам. Мага толтура кыз жазып атат. Кантип сизге боенсок болот, кантип келсек болот. Ооба, Байнурдан болгондо дагы уже үйрөндүм. Жакшы үйрөнүп калдым да, уже жакшы боеп калдым. Сиз азыркы учурда баягы сынап жаткан учуруңуз экен. Анан көпчүлүк эле айымдарга ушунчалык дем күч бересиз, анан жогоруда айтып калбадыңызбы? Сетевой маркетинг депчи. Анан мындан болсо биз коркобуз чындыгында. Алдап кетет, башка болуп кетет деп. Сизде да коркунуч болду беле? Эгер адам өзүндөгү коркунучту кантип жеңсе болот? Сиз кантип жеңдиңиз? Сүткө күйгөн айранды үйлөп ичет деген эң туура сөз да. Мен дагы мурун сетевойдо иштеп көргөм, күйгөм. Анан мага 10 жыл бою менин наставнигим Мирлан Батырханов мага сунуштап келген, макул болгон эмесмин. Мен бул жерде акча бар экенине ишенген эмесмин. Албетте мен жок деп эч макул болбойт элем. Бирок мага Нурия Ахметованын бир видеосун жөнөткөндө мен селт эте түштүм да. Нурия Ахметова бул Oriflame компаниясында эң бийик, жогору деңгээлде даражага жеткен күчтүү инсан. Ошонун видеосун жөнөтүп калдым. Мен макул болбой аткам, жок иштебейм деп. Ал жерде мынтип айтылып атат. Нурия Ахметова ал мезгилде онлайн жок, каталогдорун кар жаса да, таш жаса, жамгыр жаса да каталог таркатып, анан кичинекей баласын үйүнө таштап коюп, баласы каралбай калып, күйөөсү каралбай калып, ушинтип иштейт экен да. Анан элдин баары шылдыңдайт экен. Койчу, бул баласын деле карабайт, күйөөсүн деле карабайт, үйүн деле карабайт, анан ушинтип эле салпактап эле көчөдө тентип жүрөт, каталог таркатып. Бул ушинтип аферист болуп кетти, анан кийин тентимиш болуп кетти деп сөз кылышат экен да. Анан ошондо Нурия айтып, мынтип турат экен да. Бир күн келет, мен чоң акчаларга чыгам. Бир күн келет, мен чоң саякаттарга чыгам. Бир күн келет, азыр ушу тентип калган балам, үйдө отуруп мурда калып калган балам,
бир күн келет география сабагын мектептен эмес самолетто жүрүп тааныйт. Бир күн келет мен ушул азыр күйөөмө бере албаган тамакты завтракты башка мамлекеттен, обедти башка мамлекеттен, ужинди башка мамлекеттен берет. Бир күн келет мен сөзсүз ийгиликтүү болом деп айтат да. Мен багы угуп, мурашки болуп кеттиби сенде дагы? Мындай денеңде мурашки болуп кеттиби? Менде мурашки болуп кетти да анан. Ой, мен да ушундай болом келет деп анан күзгүнүн астына туруп алып. Мен Самара Кеңешова 80 килограммын, ошондо как раз биринчи ажырашуум болгон, депрессия, карызга батып кеткем, лялечкам кичинекей, аябай жүдө отурган мезгилим да. Бирок жашоомду өзгөрткүм келип аткандай каалоо бар болчу. Бирок коркуу отургам. Эмнеден баштайм, кантем? Эч мындай жол көрүнбөй калган, бир тупикте отургандай эле сезим келген да. Биз өзүбүздү кемсинтебиз. Биз өзүбүздү артка тартабыз. Биздин ойлор, биздин негативдер, биздин коркуулар, мурунку жыгылгандарыбыз бир жолу жыгылдың, кайра жыгылам деп ойлой берет да. Бир жолу күйдүң, кайра. Бир жолу банкрот болсоң, болду өмүр бою. Бир жолу ажырашсаң, кайра ажырашам деп мындай коркуу жашап алат да ичибизде. Мен да ошондой коркуу жашап алыптыр. Ана мен ыйладым. Мен даже кыялдан албай калыпмын да. Бир мезгилде мен аябай бир өжөр кыз элем, баягы кетип аткандачы Москвага, кокуй мен байып кетем деп, ошол кыз жок. Эмне үчүн ошондой болуп калат? Эмне үчүн адам өзүнө ишенбей калат? Эмне үчүн ошондой дноого түшүп калат? Себеби бир эле нерсе экен да. Адам өзүнүн сөзүнө турбагандыктан. Мисалы, эртең менен эрте турам, болду, эртең чуркайм деп адам өзүнө сөз берсе, эртең менен чуркаган жок. Болду, мен диетага отурам, арыктайм, мен 15 килограмм таштайм деп өзүнө сөз берди, кайра эле таштай алган жок. Болду, мен күлүп жүрөм, мындан кийин негатив айтпайм. Болду, мен ушактабайм деп эртеси ушактап, эртеси эле негатив айтып, кайра эле ошол жашоосун уланта берсе, адам өзүнө болгон сый урмат кетип калат. Өзүнө болгон ишеним кетип калат. Бир жолу сөзүнө турбайт, 2 жолу, 3 жолу, 10 жолу мелесетип, аз келип эле мен сизге күндө эле эртең бүрсүгүндө алдай берсем, бир күнү сиз койчу ал Самара Кеңешова жалганчы, аферистка деп ишенбей каласыз да. Мелестеп өзүңүзгө ошентип өзүңүз жалганчы болуп атсаңыз, адам өзүнө ишенбей калышы оңой эле. Аны үчүн сөзүңүзгө турбашыңыз керек. Өзүңүздөй сөзүңүздү бир тыйын катары көрүп койсоңуз эле болду. 10 күн, 20 күн, 1 жылдын ичинде адам өзүнө ишенбей, өзүн тоготпой, өзүн сыйлабай калат. Адам өзүн сыйлабаса, өзүн баалабаса, өзүн сүйбөсө эч ким сыйлабайт. Ошентип мен ыйладым, кыялдан албай калганымды көрдүм, анан ошол сетевойду шанс катары көрдүм. Ушул мен Нурия Ахметова болуп кетишиме, ушул жерде гана шанс бар. Мен кайка барам дагы башка. Онлайн экен. Үйдөн чыкпай иштейт экенсиң. Анан балдарым кичинекей, бир аракет кылып көрөйүн, менден эмне кетип атат. Мен баягы кыялданган жашоом балким ушул жерде бардыр. Балки мен Кудайдан тилегеним ушулдур. Мен Кудайдан тилеп атпаймынбы, запрос жөнөтүп атпаймынбы. Анан ошентип мен Мирланга чалдым. Мирлан, мен жазылайын, иштейин. Албетте башында окшободу, окшобой атканда как раз ошол Асель Сыдыкованын сабактарынан мындай билим алып баштадым да. Себеби дегенде сетевой дагы бул өзүнчө бир профессия. Мугалим болуш үчүн эле биз 5 жыл окудук. Мына эконом факта мен экономист болуш үчүн 5 жыл окудум. Азыр мына психологияда окуп атам. Психолог болуш үчүн дагы 5 жыл окушуң керек экен. Азыр 3-курс болуп калдым. Сетевик болуш үчүн да окуш керек да. Элдер ойлойт, анан кичине эле билими жок, опыты жок, анан кичине эле жасап алып, анан албетте болбойт да. Билим алганга убакыт бөлүшпөйт. Сразу эле адамдардын эң чоң катасы азыр бүгүн эле эртең эле мындай байып жатып кетсе болду. Андай нерсе жок. Андай нерсеге мен ишенбейм. Андай нерсе болсо да бул убактылуу дейм да. 2017-жылы катталган болсом, бүгүн 26-7 жылдын ичинде ушундай чоң ийгилик жарата алдым. Коуч тренерлер да азыр аябай көбөйүп кетти. Бир күндө эле мен мынтип берем, тигинтип берем деп, жашооңду өзгөртүп берем деп, өзүнүн результаты жок. Өзү бир нерсе жараткан эмес, анан жөн эле бирөөдөн окуп кое алып эле ошол теорияны бергенге шашышат. Албетте ар ким өзү билет деңчи, бирок адам өзүнүн опытын сатса жакшы болмок да. Ар бир адамдын өзүнүн опыту бар. Бирөөнүн теориясы эмес, өзүнүн опытын сатса жакшы болмок. Мен мисалы коучтукка качан кантип келип калдым. Ошентип мен Тониден келдим, баштаган ишимдин аягына чыга турган болдум. Катталганыма бир нече убакыт болсо да ийгилик жарата албай жүргөм. Анан ойлорумду түздөдүм, дисциплинага түштүм, убакытты туура башкарышты үйрөндүм. Мурун мисалы кечке үй жыйнасам, нары бери жыйнап калдым, тамакты кечке жасасам, нары бери жасап, мындай бөлүштүрүп калдым да, мындай кандайдыр бир дисциплина пайда болду менде. Главное ушул ийгилик жаратуу үчүн бул мотивациядан дагы бул дисциплина эң маанилүү да. Биздин эң чоң каталарыбыздын бири бүгүн жасайбыз, 3 күн каттар мындай жакшынакай жүрөбүз дагы, анан кийин эле деп шалпыйып калабыз, 5-6 күн. Ошондой болбош керек. Анан ошентип мен ийгилик жараттым.
чоң статустарды ачтым, машина, үйлөрдү алып, бриллиантовый статустарды ачып, действительно мындай мен баягы кыялданып аткан жашоого өтө баштадым, саякаттарга чыга баштадым. Анан ошондо элдин баары бизге деле үйрөтчү, биз деле сага окшоп ошентип ийгилик жараткыбыз келет. Мага мындай запрос келген адамдардан, бизге да үйрөтчү деп менен келип кеңеш сурашкан. А не так азыркы коучтарга окшоп, мен силерге үйрөтөм, давайте деген эмесмин. Өзүңүз реклама Мен өзүм реклама алган эмес, мен просто өзүм результат жаратып бергем. Айымдар деп калдыңыз. Негизи эле азыркы учурда сизге кайрылган айымдардын көбүнчө маселелерин угуп калабыз. Айрыкча зордук зомбулукка көбүрөөк кабылган айымдар жана башкалар катарын толуктайт. Деги эле мындай айымдарга кандай кеңеш берет элеңиз? Карантиндин бизге бир пайдасы онлайн өнүгүшүнө жардам берди да. Онлайн нерсенин баары өнүктү. Анан бирөөнү күнөөлөп коюш оңой. Мына мен иштегим келет эле, анан кийин бул мени урат, анан кийин мени мынтет, анан кийин мени зордойт, урат деп бирөөнү күнөөлөп коюш эң оңой. Бул жерде осознанно караш керек да, эмне үчүн мен ушундай мамиледе жүрөм? Эмне үчүн мен ушул нерсени сабыр кылып жүрөм? Эмне үчүн мен кете албайм? Эмне үчүн мен ушундай эркекти өзүмө тартып алдым? Кайсыл травмаларым бар? Кандай установкаларым бар? Балким мен туура эмес кылып аткандырмын, балким мен ой жүгүртүм туура эместир, балким мен ошондой чөйрөнү чоңоюп калгандырмын деген бир суроону бериш керек. Эң башкы суроо, эмне үчүн мен зомбулукка чыдап келе жатам? Жол барбы чыгып кеткенге? Эмне үчүн мен чыкпай атам? Көпчүлүк учурда эл эмне дейт деген жооп чыгат. Балдарым атасы өсүп калат деген жооп чыгат. Анан көпчүлүк учурда айымдар финансовый көз каранды күйөөсүнөн каяка барам, үйүм жок, мени ким багат? Ошондуктан финансылык эркиндик аялымга бул тандоо укугун берет. Эгер менде тандоо жок болгондо, бүгүнкү күндө мен деле ошол зомбулукка чыдап жашай бермекмин да. Менде тандоо болгон үчүн, финансылык эркиндик болгон үчүн мен бул нерсеге чыдабайм деп эле чыгып кеттим. Элдин оюн мен ойлонуп отурбайм, элден коркпош керек. Себеби дегенде мен азыр ооруп калсам же ачка калсам, ошол сүйлөгөн эл мага бир нан көтөрүп келбейт. 98% убакытта адам өзү жөнүндө ойлонот да. Анан 2% убактысын бирөөгө коротот. Ал дагы бирөөлөр бул биздин жакындарыбыз. Эл эч нерсе дебейт. Десе дагы 10 секунд бир нерсе деп коет да, кайра эле өзүнө кирип кетет. Ошол 10 секунд, 20 секунд деп адам өзүнүн жашоосун талкалаш керек эмес. Ажырашуу бул өлүм эмес. Өлүмдү гана биз өзгөртө албайбыз да, эч нерсе кыла албайбыз. Башка нерседе ооруп калсак, айыксак болот. Аллахым ар бир оорунун дабасы менен берет дейт. Ажырашкан айымдарга, ажырашуу убагында отурган айымдарга мен эмне дер элем? Коркпогула, бул не конец света. Балким бул жаңы жашоонун бир башталышыдыр. Анан Самаржы, негизи эле 3 бала менен жолдошум менен ажырашып кеттим дедиңиз. Андан кийинки турмушуңуздан дагы азыркы учурда 2 ажырым жолдосуз. Ооба. Бирок ошол нерсе дагы мен ажырашып кеттим, 5 бала менен кыйналып жашап атам дебестен, жашоого башкача көз караш менен карооңузга эмне себеп эже? Мага аябай көп кат келип атат. Кантип сиз күч таптыңыз, анан наоборот ажырашкандан кийин аябай ачылып кеттиңиз, аябай өнүгүп атасыз деген каттар келип атат. Биринчи учурда мен уже опыт көргөн адам катары 3 бала менен ажырашып, анан экинчи жолу турмушка чыгып атканда мен өзүмө отчет бергем да. Бул өмүр бою болуп калышы мүмкүн, эме гарантия жок. Эч кимге гарантия жок. Эртең биз барбыз, бүрсүгүнү жокпуз. Күйөө бул гарантия эмес да жашоогочу. Мен ошол нерсени мен түшүнгөм. Күйөө бул гарантия эмес жакшы жашоого, бактылуу жашоого. Гарантия бул өзүбүз, анан бир Аллах болду. Анан мен ошол турмушка аттанып атканда эле мен өзүмө отчет бергем да, это не гарантия. Бул өмүр бою болуп калышы мүмкүн же мүмкүн эмес. Ошондуктан мен мындай морально мен даяр эле болгом да. Мен утулган жокмун, 2 бала арттырдым, 1 жашынакай көрдүм, 1 жашына 2 бала арттырдым. Андан сырткары күйөөгө тийип алып, мен иштебей бутуму асып жатып алган жокмун да. Болду, мен күйөөгө тийдим, ушул мен багыш керек. Айтып атпаймынбы, гарантия жок. Жоопкерчиликти Аллахым бизге көбүрөөк берген. Эмне үчүн көпчүлүк айымдар азыр өздөрү жалгыз багышат балдарын. Ажырашып кеткенден күйөөсү там алимент төлөп коюш мүмкүн, кичине жардам бериш мүмкүн. Бирок дээрлик көпчүлүк айымдар өздөрү багып келишет. Себеби дегенде бул биздин табиятыбыз. Баласын таштабоого, баласын кароого, баласын акырына чейин мындай бутка тургузуп коюуга күчтү, демди, жоопкерчиликти Аллахым бизге берип коюптур да. Биз ушундай жаралып калыппыз, эмне кылайын? Эркекти бир аз жоопкерчилиги жогураак кылып ушундай жаратыптыр. Ошондуктан
жоопкерчиликти моюнга алыш керек. Мен биринчи учурда жоопкерчиликти өзүм мойнума алам. Ар бир баланы ысыксыз эч качан балалуу адам көчөдө калбайт, ачка калбайт, мен ишенем. Бир да кандай ситуация болбойт, себеби баланын өзүнүн рызкысы бар. Мен 5 баланын рызкысы бар. Жаша. Анан бирок ошол учурда дагы сиз көбүнчөсү жолдошуңуз менен эки ажырым жолго түшкөнүңүздү элге айтпастан, бирок зордук зомбулукка кабылган айымдарга сабак берип аттыңыз да. Өзүңүз көрүп жатып кайра башкага сабак берүүдөгү. Ошол ситуация биз эми ишенет экенбиз, өзгөрөт депчи. Мен деле дуаларымда тиледим, умрага чейин бардык. Өзүмдүн техникаларым баарын жасап, мен өзгөрөт, жакшы болуп кетет деген до последнего ишенет экенсиң, акырына чейинчи. Жакшы болуп кетет деген бир ниет, ушу балдарым атасы өспөсүнчү. Мен элем эмне дейт дегенден бир да коркподум. Ушу балдарым ойлодум, анан баары бир 2 жолу кайра ажырашып отурбай мен сабыр кылайын, күтөйүн деп ошончо чыдап, зомбулукка чыдап жүрдүм. Мен зордук зомбулукта жашагым келбейт деп чечим чыгарып, ачык айтып чыктым. Бирок мен сабактарымда дайым айтып келем. Зомбулук болсо кеткиле, жашабагыла, өзүңөрдү сыйлагыла, сүйгүлө. Бала деп жашабагыла. Себеби эмне болду азыр бала деп жашагандар, эл эмне дейт деп ата энебиз эмне болду? Кулагы кесилди, мына биздин аселибиздин мурду кесилди. Мына кече эле биздин Казакстандагы жана кызды өлтүрүп кетти, өзүнүн эле күйөөсү. Эми ошого чейин жеткирбеш керек. Анан жолдошуңузду өзгөртүү үчүн дагы жуулукка өттүңүз беле же? Ооба. Эмне себеп болду? Биз умрага бардык, эми мен динден андай деле илимдүү эмесмин. Анан биз умрага барганда баягы аябай эмоциялуу болот экенсиң да, аябай эмоциялуу болот экенсиң. Эми укмуш эмоция болуп, анан эми ошо эмоция менен эле мен мындай жоолукту кийдим, анан бирок чечип салгым келди. Мен азыр пока даяр эмесмин деп чечип салам дегенде, анан жолдошум кой сен кие бер, эл эмне дейт, ушул үйдөн калып кетели деп, анан мындайча айтканда мага мотивация берип кайдым. Ошентип кийдим. Бир аз өткөндөн кийин баягы мотивация түштү. Мен ойлойм, жоолуктагы айым бул такыр башкача айымды элестеткем да, элестетем до сих пор. Ал үйдө отурат, эч жака чыкпайт, каткырып күлбөйт, ушактабайт, боенбойт, ырдабайт, бийлебейт, өтө баягы ибадатка 100% убактысын арнап салган айымды элестетем да. Мен ошондой айым болгонго азыр даяр эмесмин. Мен бийлегенде катуу бийлеп салам, ырдаганды ырдап коем, баягы жоолугуму уят кылып аттым менчи. Ушундай өзүм ыңгайсыз сезип аттым. Внутренний конфликт. Ырдагым келип кетет, бийлегим келип кетет, каткырып күлөм, эшиктерде жүрөм, бир жактарга чыгам, махрамы жок жүрөм, себеби иштеш керек, бала багыш керек дегендей, баягы жоолукка несоответствие. Менде внутренний конфликт, чувство вины аябай көбөйүп кетти акыркы мезгилде. Мен жоолугуму уят кылып атам деген сезим. Анан кийин бизде дагы өтө чөйрө ошондой. Анан ошондо менде мындай кысым болду да, анан ачык эле айтам, мен Аллахтын астында мен өзүм күнөөлүү сезип аттым, жоолукту уят кылып аткандай болуп. Мен качан ошондой ибадат менен гана жашап калганда, ошол нерсеге ушунчалык жүрөгүм бергенде мен жоолукка келем. Бирок азыр даяр эмесмин. Анан мен элди да алдагым келген жок. Ыймандуу аял болуп көрүнүп, ыйманым анчалык жете элек. Өзүмү да алдагым келген жок. Биринчи учурда Аллахты алдагым келген жок. Мен пока ошол даражага жетмейин, мен жоолукка татыктуу эмесмин. Бала жөнүндө тема болуп калды. Дагы балалууңуз келеби? Келет. 5 бала болду, болду депчи. Мен балдарды аябай жакшы көрөм, балдар бакыт. Элжиреп кетем, балам менен кайра бала чакка түшөсүң да. Мисалы, азыр 1-класста окуган бала менен биз А тамгасын үйрөндүк, Б тамгасын үйрөндүк, кайра башынан баягы балалыкты сезесиң да, ошол нерсе жагат. Анан менде азыр 1 кыз, 4 уул бар. Кызыма шерик болушун каалайм, себеби мен өзүм дагы 2 уул, 2 кызбыз. Мен апаман тилеп жүрүп, суранып жүрүп, жалынып жүрүп, 17 жашымда, мен апам 40 болчу, мага ошол сиңдиме белек кылып төрөп берген. Менин суранычым боюнча мага сиңди керек деп атат. Кызым дагы кыз төрөп бериң дей берет. Мен ойлойм, жашоо дагы алдыда, дагы жакшы турмушка чыгам деген ниеттерим бар, дагы деле мен үмүтүмдү үзбөйм. Жашмын. Кудай кааласа, келечекте ушул кызыма шерик кылып, апапакай жашынакай бир кызды төрөйм деген ниетим бар. Суроомдун акыркысы, бул программанын аталышы өзүңүз көргөндөй ким элем мен ким болдум? Сизден жооп. Мен эч ким эмес элем, бүгүн Самара Кеңешова болдум деп жооп берелим.